Эле башында инсульт жөнүндө айтып өтсөк, инсульт бул курч мүнөздө башталуучу мээдеги кан айлануу бузулуусунун эсебинен келип чыккан оору болуп эсептелет. Мунун негизги эки түрү болот. Геморрагиялык жана ишемиялык болуп эки түргө бөлүнөт. Ишемиялык түрүндө мээге кан жетпей калдığını эсебинен кандайдыр себептерин улам. Мисалы мээдеги кан тамырларынын ичкерип кетүүсүнүн эсебинен атеросклероздун эсебинен болот. Экинчиси мээге тромбдордун же уюган кандардын менен тосулуп калуусунун эсебинен болот. Геморрагиялык инсульт болсо бул мээдеги кан тамырлардын майдабы же чоңбу кан тамырлардын жарылып кетүүсүнүн эсебинен келип чыгат жана анын эсебинен мээге кан куюлгандыгынан болот. Себептерин айтып өтсөк, буга биринчиден албетте жаш курактагы чоң ролду ойнойт. Чоң курактагылар, мисалы 40-50 жаштан жогоркуларда инсульт албетте көбүрөөк болот. Экинчиси бул наследственный фактор же тукум куучулук фактор деп коет. Мында дагы өзүнүн чоң ролу бар. Анан эң эле негизги бир факторларды буга алып келүүчү факторлордун бирөөсү бул давление оорусу же болбосо кан басымынын жогорулап кетүүсү. Атеросклероз оорулары дагы бул ооруну чакыра турган бир факторлордон болуп эсептелет. Негизги белгилери бул кол буттун иштебей калышы, кыймылдын жок болуп калышы. Бул белгилер минутта, кээде секундта пайда болот да. Ошондуктан бул өтө курч мүнөздө башталган оору болуп эсептелет. Андан сырткары оорулуу сүйлөбөй калышы ыктымал, көзүнүн көрүүсү начарлашы мүмкүн. Ал дагы өтө тездик менен болот. Кулак укпай калышы мүмкүн. Жыт сезүү немелер. То есть бунун белгилери эмнеге байланыштуу болот десек, бул мээдеги кайсыл участокто, кайсыл бөлүгүндө жабыркагандыгынан. Ошол жабыркагандыгынан түздөн түз мындай көз каранды анын белгилери. Ошол адамдын пациенттин инсульт экенин, точно кайсы түрдөгү инсульт экенин кантип аныктайт? Мисалы кандай анализ, кан менен же томографиябы? Эгер деген мына ишемиялык же геморрагияга бөлүп алышы, албетте бул албетте стационарда, ооруканаларда сөзсүз түрдө жүргүзүлүш керек мындай изилдөөлөр. Биринчиден эң эле жөнөкөй айырмасы жүлүндөн суу алуу. Мисалы оорулуу комада инсульт болуп келген болсо, ага подозрение болуп келген болсо да, отделенияга жаткырганда же реанимация бөлүмүнө жаткырганда ал жерден дарыгер жүлүндөн суу алат. Жүлүндөн суу алганда мисалы эң эле жөнөкөй айырмасы, эгер кан чыккан болсо ал геморрагиялык инсульт. Эгер кан чыкпаган, ликвор таза боло турган болсо, албетте ал ишемиялык инсультка айналат. Бирок бул дагы өтө мындай жакшы тастыктай турган бир усулдардан эмес да. Бул көбүнчөсү томографиядан, азыркы заманбап текшерүүлөргө келе турган болсок, томографиядан өтөрү жок. Мисалы компьютердик томография биринчи суткаларда кылынса, же экинчи суткадан баштап магнитный резонанстык томографиялар кылына турган болсо, албетте ал жерде мээде кан уюп калган болсо, же субарахноидалдык аралыкта ал жерде кан уюп калган болсо, бул албетте геморрагиялык инсульт болот. Ал эми ишемиялык инсульттардын томографиялык өзүнүн белгилери болот. Инсульт албетте бул өтө оор оорулардын бирөөсү. Мисалы ушул эле Кыргызстанда айына кыргызстандыктардын арасынан 2,5–3 миңге чейин адам каза боло турган болсо, ошолордун 50%-нан көбү ушул инсульт жана жүрөк кан тамыр ооруларынын эсебинен каза болушат экен да. Калгандарына мисалы кырсыктан, онкологиялык оорулардан да, шишик ооруларынан, ошогон соматикалык оорулардан эме болот. Өтө чоң көлөмдөгү пайызы бул инсульттарга туура келет. Ошондуктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикасына да таянсак, бекерден Кыргызстан биринчи орунда болбосо керек бул жааттан. Инсультту алдын алууда биринчиден бая айтып өткөндөй туура тамактануу.
Экинчиден бул баягы айтып өттүк го факторлорду да же болбосо буну инсультту чыгара турган өзүнүн коркунуч факторлору болот или фактору риска да. Ошол факторлордун алдын алуу керек. Мисалы ошол эле биринчи орунда турган бул давление оорусун, то есть кардиологдорго көрүнүп, терапевттерге көрүнүп да, дарыгерге деги эле дарыгерге көрүнүп, анын жазып берген көрсөтмөсүн, дарыларын, давленияны стабилдештире турган дарыларды туура колдонуп, мындай айтканда давление кан басымын жогорулап кетпөөсүнө мындай бир жакшы шарт түзүш керек болот. Экинчиден туура тамактануу. Албетте бул жерде туура тамактануу дегенде эле биздикилер биринчиден суукка отурдук деп калышат. Туура деле эмес бир жагы. Экинчиден албетте андай атеросклероз чыгара турган тамактарды жокко чыгарыш керек. Көбүнчө салат, мөөнө жемишке көбүрөөк басым жасаш керек тамактанууда. Үчүнчүдөн эң эле давление оорусуну мисалы алдын алуучу бирден бир диета бул туз менен сууну, суюктукту азайтуу керек болот.